Эгер сиз бул видеого кирип, өзүңүзгө көптөгөн пайдалуу маалыматтарды алам деп ойлосоңуз, анда сиз жөнөкөй адамдардын катарында эмессиз. Андыктан достор, биздин видеого лайк басып, каналыбызга жазылыңыздар, катталыңыздар, достор менен бөлүшүңүздөр. Буюрса сиздер үчүн дагы да жаңы видеолор чыгып турат. Меркурий Күн системасындагы эң кичинекей планета. Анын диаметри болгону 4879 чакырым. Ал эми Жер менен салыштырганда 3 эсеге кичинекей. Бирок ал кичинекей болгону менен космосто чоң мааниге ээ. Меркурийдин Күнгө болгон орточо аралыгы 58 миллион чакырым. Ал Күнгө эң жакын болгону менен эң ысык планета эмес. Бул наам Венерага таандык. Тактап айтканда, эң ысык планета бул Венера. Меркурийдин 1 жылдык орбитасы болгону 88 Жер күнүнө барабар. Бул планетада Күндү айланып өтүүдө эң ылдам планета. Анын ылдамдыгы саатына 172 000 чакырымга чейин жетет. Бирок анын бир суткасы өз убагында айлануусу абдан узак. Жердин 59 күнү. Демек, Меркурийде бир күнү Жердин дээрлик 2 айына барабар. Меркурийдин атмосферасы дээрлик жок болгондуктан, анын бетиндеги температура күндүзү 430 градуска чейин жетип, ал эми түнкүсүн 180 градуска чейин төмөн түшөт. Бул планетада жашоо үчүн шарттар мүмкүн эмес. Меркурийдин атмосферасынын жоктугунан асманда Күндү кичинекей даана дисктей көрүүгө болот. Меркурийдин бети Айга окшош кратерлер менен капталган. Алардын көбү астероиддердин жана кометалардын таасиринен пайда болгон. Бул планетагы эң чоң кратердин аты Каллорис бассейни. Анын диаметри 1500 чакырым. Меркурийди изилдеген алгачкы аппарат Mariner 10. Ал 1974-жылы бул планетага жеткен. Андан кийин 2011-жылы Messenger аппараты Меркурийди жакындан изилдеп, көптөгөн маалыматтарды алып келди. Күндү Меркурийден караганда Жердегидей көрүнгөндөн 3 эсе чоң көрүнөт. Бул анын Күнгө эң жакын орбитасынын натыйжасы. Эгер сиз Меркурийдин бетинде турсаңыз, кээ бир жерлерде күн асманда баткандай көрүнүп, кайра чыгат да, анан чындап кайра батат. Бул кызыктуу көрүнүш планетанын өз огундагы жай айлануусу менен орбиталык кыймылынын айкалышынан келип чыгат. Меркурийдин ядросу жалпы көлөмүнүн 85%-ын түзөт. Ал эми бул башка планеталардын ядролоруна салыштырмалуу эң чоң пропорция. Бул анын жогорку тыгыздыкта болушунун себеби. Температуранын абдан ысык болушуна карабастан, анын түндүк жана түштүк уюлдарындагы көлөкө түшкөн кратерлерде суу музунун бар экени аныкталган. Ал экзосфера деп аталган өтө жука атмосферага ээ. Анын курамында суутек, гелий жана кислород сыяктуу газдар бар. Бирок алар өтө аз болгондуктан планетаны коргой албайт. Меркурийди Жерден караганда айрым учурларда Күндүн алдынан өтүп жаткандай көрөбүз. Бул көрүнүш Меркурий транзити деп аталат жана өтө сейрек болот. Ар 13 жылда бир нече жолу гана кайталанат. Меркурийдин магнит талаасы Жердикине окшош, бирок 100 эсе алсыз. Бул магнит талаасы планетанын ички бөлүгүнүн дагы эле суюк металлдан турганын көрсөтүшү мүмкүн. Планетанын жай айлануусунун улам күн батыш эмес, чыгыштан баткандай сезилет. Бул көрүнүш планетанын өзгөчө орбитасына байланыштуу. Меркурий Рим мифологиясындагы чагылгандай тез кыймылдаган кабарчык Кудайдын атынан коюлган. Бул анын орбитадагы ылдамдыгы менен байланыштуу.